Бишкектин Ленин районунун аймагында жайгашкан Ош базарында чыккан өрт түнкү саат 3:31 толугу менен өчүрүлгөнүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 2018-жыл 4-декабрь Бишкек шаары Ленин району алдын ала маалымат боюнча Токтогул Сыдыкова көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Ош базардын аймагында 23:39 өрт чыккандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Кырсык болгон жерде 6 бригада иштеген айтылган. Базардын Токтогул жана Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги кийим-кече сатылуучу контейнерлер күйгөн. Өрт саат түнкү 12:52 чектөөгө алынып, 3:31 толугу менен өчүрүлдү. Тилсиз жоо болжол менен 500 чарчы метр аянтты жалмап кеткен деп айтылат Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында. Ушул тапта кырсыктын себеби такталып жатканы белгилүү болду. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан. Манас аэропортуна убактылуу жетекчи болуп барган Абдималик Бусурманкулов кайрадан кызматтан алынды. Кечээ 3-декабрда Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Эмир Чукуев өз арызы менен кызматынан кетип, ордуна Бусурманкулов милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Көп өтпөй Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бул дайындоону жокко чыгарып, Бусурманкуловдун ордуна Мирлан Бегалиевди дайындады. Ал аталган мекеменин Бишкектеги филиалынын жетекчиси болуп иштеп келген. Буга чейин Бусурманкуловдун кара кулжалык экени жана анын бир тууган агасы Эмилбек Бусурманкуловдун учурда өкмөттүн аппарат башчысынын ордун басары болуп иштей турганы талкуу жараткан. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери 33 жаштагы Максатбек Рахманжан уулу жол кырсыгынан каза болду. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, каргаша 3-декабрга караган түнү болгон. Маркум Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү болуп иштеп жаткан. Ал бул кызматта мерт болоордон 1 ай мурда дайындалган. Максатбек Рахманжан уулу 1985-жылы 18-июлда Ош облусунун Ноокат районунда туулган. Эмгек жолунда укук органында бир катар жооптуу кызматтарда иштеген. Артында 3 уул, 1 кызы калды. Учурда милиция кызматкеринин өлүмү боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Калыс медиа. Манас эпосундагы маанилүү эпизоддордун бири Көкөтөйдүн ашы боюнча тартылган Улуу аш мультфилиминин бет ачары өтө турганын анимациялык тасманын продюсери, Нарк долбоорунун жетекчиси Айбек Байымбетов билдирди. Анын айтымында, кыска метраждуу мультфилм белгилүү жазуучу Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас романынын негизинде Исур коомдук фондунун колдоосу менен тартылган. Бет ачар аз эми 6-декабрда Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде тар чөйрөгө көрсөтүлөт. Пикирлерди уккандан кийин тасманы толуктап, оңдоп, түзөп, көпчүлүктүн назарына тартуулайбыз, деди сценарийдин автору Байымбетов. Ал Улуу аш анимациялык тасмасы 6,5 мүнөт экенин кошумчалады. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө мыйзамына ылайык бирдиктүү салык декларациясын тапшырган мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелери, чыгымдары жана мүлкү тууралуу жыйынды маалыматтарды өзүнүн расмий сайтына жарыялай баштады. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы, мурдагы ички иштер министри Улан Исраилов 2017-жылы 682.801 сом киреше тапкан. Ошондой эле өзүнүн жана жакынкы туугандарында дагы кыймылсыз мүлкү жок. Ал эми 2016-жылы мамлекеттик кызматта иштеп турганда 78.000 сом гана киреше болгон. Анткени ал кызматка жылдын аягында келген. Кошумча киреше бөлүмүндө жашыруун деген белги турат. Азыркы учурда кошумча чыгашалары көрсөтүлгөн эмес. Маалымат булагы Факт KG. Чактүштө карышкыр жаш кочкорду тиштеп алып, качып жөнөгөн видео көпчүлүк интернет колдонуучуларды таң калтырууда. Бул окуя Ысык көл облусунун Тоң районундагы Кескенбел ашуусунда катталганын жергиликтүү тургундардын бири Заман Кыргызстан маалымат агенттигине кабарлады. Испаниялык Реал Мадрид клубунун жана Хорватия курамасынын жарым коргоочусу Лука Модрич биринчи жолу алтын топко жетишти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Аталган абройлуу сыйлыкты жыл сайын French Football басылмасы тапшырып келет. Сыйлык тапшыруу аз эми 3-декабрда Париж шаарында болуп өттү. Модрич 2018-жылкы дүйнө чемпиондугунда өлкө курамасын финалга чейин жеткирип, мыкты оюнчу деп табылган. 10 жылдан бери алтын топту Лионель Месси менен Криштиану Роналду алып келген. Алардын ийгилигин Модрич токтото алды деп жазышат басылмалар. Алтын топту French Football басылмасы 1956-жылдан бери ыйгарып келет. 2017-жылы бул сыйлыкка Криштиану Роналду татыган.